Салам балдар. Биз силер менен азыр математика сабагын өтөбүз. Математикадан жазган диптерлериңерди, китептериңерди баарын ырастап даярдайбыз, Баардыгыбыз сабакка көңүл коюп, конт коюп окуйбуз. Азыр мен сабакты баштаардан алдын баарыбызга жагымдуу маанай тартылып алуу үчүн логикалык суроо бергим келип турат. Баарыбыз логикалык суроолорду жакшылап угуп, жакшылап ойлонуп жооп беребиз, балдар. Анда эмесе баштадык, балдар. Бир абышка канчадасыз деген суроого менин жашым 100тө, бирок мен 25 жолу гана өздүк майрамымды майрамдагам деп жооп берет. Суроо: абышканын жообун түшүндүрүп бериңиздер. Чын эле абышка 100 жаштуу болсо, ал кантип 25 Жооп: эле майрамдаган? абышканын туулган күнү 29 февраль. Бул күн 4 жылда бир келгендиктен ал 100гө чыкса дагы 25 жолу гана туулган күнүн белгилеген. Мынакей эң жөнөкөй экен, жообу. Корзинкада 5 алма бар. Бул 5 алманы 5 адамга тең кылып бөлүш керек. Тең бөлгөндөн кийин корзинкада 1 алма калып калды. Суроо кандайча? Чын эле кандайча 5 адам 5 алманы алса, бирөө калып калды корзинкада. Бул кандай деп ойлойсуңар, балдар? Жооп: 1 адам алманы корзинкасы менен кошо алган. Демек, корзинканын ичинде 1 алма калып калды. Эми 3-чү логикалык суроо, балдар. Сүрөттөгү 3 бут кийим, карагыла, 3 жуу менен экен, жуу менен 3 бут кийимдин суммасы 30га барабар экен. 2 бала, анан дагы 1 жуп бут кийимдин суммасы 20га барабар экен. 2 кагазга оролгон семчке 2, анан 2 4, 4 бала кошулуп 5өөнүн суммасы биригип 13 экен. Эми силерге суроо: 1 жуп эмес, bir так ботинки, бут кийим, 1 бала, анан кагазга оролгон семчке, анан баланын колунда дагы семчке турат, балдар. Ошолордун жыйынтыгы канча чыгат? Ушул силерге үйгө тапшырма болсун, дагы бир кошумча тапшырма. Ушунун жообун чыгарып, менин WhatsApp номериме жөнөтүңүздөр, балдар. Бул суроонун жообун, бул логикалык суроонун жообун мен жоопсуз калтырайын, өзүңөр изденип таап келесиңер, Анда эмесе бүгүнкү сабакты баштайлы, балдар. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы 2 орундуу санга көбөйтүү. Китебибиздин 172 бетин ачабыз. Туюнтмаларды байка дейт, амалдарды мүнөздөө дептир. Карагыла, балдар. 143 санын 21ге көбөйтүү дептир. Мынакей, балдар, бул жака дептерге жазып алдым, башыңарды айландырбаш үчүн. 143 санын 21 санына көбөйтө турган болсок, биз аны 2 жол менен чыгарсак болот экен. Биринчи, карагыла, 143-тун өзүн жазабыз дагы, 21 деген санды 2 ондук кошу 1 деп жазып алат экенбиз. 2 ондук дегени бул 20 деген сан, баарыбыз эле билебиз, Эми муну айрым-айрым көбөйтүп чыгабыз. 143 көбөйтүү 2 ондук, өзүн жакка кашыга алабыз, кошуу. 143 көбөйтүү 1, буну да кашыга алабыз. Эми карагыла, барабар 286 дейт. Карагыла, 143-тү 2-ге көбөйтсөк, 286 саны келип чыкты. Кантип? 2 жерде 3-үң 6, 2 жерде 4-үң 8, 2 жерде 1, 2, 286 ондук келип чыкты. Кошуу. 143 санын 1-ге көбөйтсөк, 143 өзү чыгат, Барабар 286 санын ондук болуп турат го, биз бул жака сан менен жазып алабыз.
2860 деген саны келип чыгат экен. Кошуу 143. Экөөнү коссок 3300 саны келип чыкты. Эми андан кийинки 32 көбөйтүү 45 дейт. Көбөйтүү 45. Муну дагы ошентип жазып алабыз. Айрым-айрым кылып көбөйтөбүз. 40 саны, 40 дегени бул 4 ондук дегени. Кошуу 5 барабар. Муну дагы айрым-айрым көбөйтөбүз. 32 көбөйтүү 4 ондук. Мынакей муну биринчи каша кошуу. Экинчи кашабыз кандай болот экен? 32 көбөйтүү 5 болот экен. Мында 5 да. Мынакей. Барабар. 32-ни 4-кө көбөйтөбүз, карабы. 4 жерде 2, 4-ті 2-ге көбөйтсөк 8, 4 жерде 3, 12. 128 ондук. Кошуу. 32-ни 5-кө көбөйтөбүз. 5 жерде 2, 10, 1 ойдо, 15 ойдо менен 16, 160 барабар. 128 ондук дегенди, бул деген 128 көбөйтүү 10 деген саны, бул же болбосо 1280 деген сан. Кошобуз 160-ка барабар. 1280 санына 160-ты коссок 1440 деген сан келип чыгат экен. 1440. Мен бул жака жазып кое бердим, бирок силер кызылдан чыгарбай жазганга аракет кылгыла балдар. Силер азыр видеодон көргөнгө башыңар айланып калбасын деп мен барабардан кийин кызылдан ашырып жазып кое бердим. Эми андан кийинки экинчи жолу болсо карайбыз балдар. Мынакей 143 көбөйтүү 21 деп турат, Аны биринчи 1 санына көбөйтүп алабыз. Бирдиктен баштайбыз да көбөйткөндө. Мынакей 143-тү 1-ге көбөйтсөк. 1 жерде 3-үң 1, 3, 1 жерде 4-үң 4, 1 жерде 1-иң 1. Демек 143 сан бул толук көбөйтүлдү. Толук эмес, көбөйтүндү. Эми экинчи ондукка келгенибизде бир кадам сол тарапка чылат экенбиз балдар. Көрдүңөрбү? 4-үн тошуна жазылып атат. 2 жерде 3-үң 6, 2 жерде 4-үң 8, 2 жерде 1, 2. Эми сызабыз дагы, кошобуз экөөнү. 3 өзү түшөт, 4-кө 6-ны коссок 10, 0 түшөт, 1 ойдо, нолорго кошулат ойдого. 8-ге 1-ди коссок 9, оюбузда 1 барго, аны коссок 10, 0 түшөт, 1 ойдо. 2 ойдогубуз менен 3, демек 3003 саны келип чыкты. Мамча түрүндө көбөйткөндү да кенен эле түшүндүңөр балдар? Андай болсо, эми 927 мисалды мынакей азыркы көрсөтүп өткөндөй кылып мамча түрүндө эсептеп чыгарабыз. Оңой эле болот деп ойлойм, балдар? Баарыбызга. Мынакей бул жерде да бир аз түшүнүк берилген. 26 сан 12 санына көбөйтсөк, мынакей 2 жерде 6 2, 2 жерде 2 4, 12 болгону 1 ойдо болчу да. Ойдого менен 5. Карага. 1 жерде 6 6, бир кадам солго жылдырылып жаздык, 1 жерде 2 өзү 3-тү кошобуз. 2 өзү түшөт. 5-ке 6-ны коссоңор 11, 1 түшүп 1 ойдо, 2 ойдого менен 3, 312 саны келип чыкты. Мына калгандарын дагы ошондой кылып чыгарабыз. Эми 928 мисалда маселе берилиптир. Блокнот 1 сом 65 тыйын, калемсап 1 сом 45 тыйын дейт. Карала жазып алабыз. Блокнот 1 сом 65 тыйын, калемсап 1 сом 45 тыйын. Блокноттон эгерде 12 блокнот 10 калемсап алсак, канча акча керек дептир. Чыгарабыз. 1 сом 65 тыйынды 12-ге көбөйтөбүз, 12 блокнот алып атпайбы? Демек, аны жазабыз. Анан 1 сом 45 тыйындан 10 калемсап алышыбыз керек экен.
аны да жазабыз. Үчүнчү чыгарылышына экөөнүн чыккан барабардыктарды калем сап менен блокноттун барабардыктарын суммаларын бул жерге жазып кошуп койсок канча акча керек экени келип чыгат. Эми номер 929 мисал. Мында бизге маселе берилиптир. Жактары дейт 11-13 сантиметр болгон ABCD тик бурчтугунун аянтын тапкыла дептир. Жактарын тамгалар менен белгилеп, мен белгилеп койдум мынакей ABCD деп белгилеп аянтын тапкыла дептир. Аянты канча? Аянты баарыбыз эле мынакей, муну формула менен чыгарабыз. S барабар AV көбөйтүү VC. AV жагы менен VC жагын көбөйткөнгө барабар экен аянты. Баарыбыз эле тик бурчтуктун аянтын тапканды билебиз. Бул оңой эле болот деп ойлойм, балдар. Эми андан кийинки үйгө тапшырма дейли. Номер 930. Биз баягы эле мамча түрүндө көбөйткөндү үйрөндүк. 27 көбөйтүү 26. Буларды мамча түрүндө көбөйтүп чыгарабыз. Мынакей. Анан теңдемеде, карала теңдемеге түшүнүп берип коеюн, балдар. 64 дейт. 64 бөлүү x барабар 8. Карагыла. Эгерде биз мынакей карагыла. Эгерде x барабар 8 көбөйтүү 64 деп алсак, анда бул туура эмес болуп калат. Ошондон адашпаш үчүн баарыбыз карагыла кантип чыгарабыз? 64 бөлүү 8ди бул жакка алып өтөбүз, x'ти 8'in ордуна алып өтөбүз. Демек, 64'тү 8ге бөлсөңөр канча чыгат? Ошону чыгарып коебуз, Анын да бир мисалы бул жерде. Муну калгандары оңой эле экен. 821 кемитүү 821 кемитүү k дейт, барабар 109 дейт. Карагыла, балдар. Эгерде биз k барабар 109 кошуу 821 деп койсок, ал туура эмес болуп калат. Андыктан 821 кемитүү 109ду бул жакка алып өтөбүз. Барабар k. Эми ушундан чыккан кемитүү k'нын ордуна коюлат экен. Текшергенде бул жерге k сан келип чыгыш керек экен. Барабар сан жазабыз. Анан текшеребиз. 821 кемитүү эмнеде келип чыккан санды 821ден кемитсеңер 109 саны келип чыгышы керек текшергенде. Мына жерге текшерүү деп жазып коеюн. Мынакей. Ошентип чыгарып келесиңер тапшырманы. Эми, балдар, тапшырма түшүнүктүү болсо, биздин баягы сабактын башындагы логикалык суроолордун жоопторун карагыла. Бир сыйра кайталап өтөйүн, кандай болуп жооп таба аласыңар, кыйналып калбашыңар үчүн. Карагыла. 30 додат, мына бут кийимдердин суммасы 30 додат. Демек, 30ду бул жерде канча бут кийим турат? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бут кийимге бөлүп койсоңор, демек ар бир бут кийимдин саны келип чыгат экен. 30ду 6га бөлсөңөр канча келип чыгат? 5 келип чыгат. Демек ар бир бут кийимдин саны 5 экен. Андан кийинки 20 санын бут кийимдин санын кемитип коебуз. Карагыла. Бир бут кийим саны канча эле? 5 болчу, 5 болсо бул жерде 2 бут кийим турат. Демек 20 санынан 10ду кемитсек 10 калат. Ал эми 10ду бул жерде 2 адам турат го. 2 адамга бөлүп берсек канча калат? Канчадан тиет экөнү? 5тен тиет экен, демек баланын саны 5 экен. Эми кийинки 3-санына келсек, баланын саны 5 болчу.
13'tөн кемитебиз 5'ti. Барабар 8. Карагыла эми. 8 болсо, бул жерде 4 семчке турат, кагазга оролгон семчке. Ошол 8'ти 4 бөлсөң канча болот? 2. Демек ар бир семчкенин саны 2ден экен. Эми эң түгүндөгү мисалды өзүңөр жакшылап иштеп, мага жөнөтүп койгула, балдар. Бул логикалык суроо да түшүнүктүү болду деп ойлоймун, балдар. Анда эмесе баарыңарга жакшы күн каалап, силер менен эртеңкиге чейин деп коштошуп калам, балдар. Жоопторуңарды, тапшырмалардын жоопторун мен WhatsApp номеримен күтүп калам.